Жездеси менен эжесинин үйүнө сиңдиси келип, жашап калып, эжесинин кичинекей эркек баласына каралашып жүрөт. Бала тороло түшкөндө, сен мага окшоссуң, мен сени турмушка чыкпай өзүм төлөп алгам, уятымдан эжеме бергем деп, эжеси жокто кулагын бышырып, таттуудан берип, энесиндей көрүнүп алган болот. Кийин чоңое түшкөндө да, сен жезде менен эжеме окшош эмессиң, мага окшоссуң деген сөздөрдү көп айтат. Акыр аягында бул баланы мен төрөгөм деп, эжесинен талашып чыгат. Балага толук эскирбегендиктен, эки анжы болуп эч нерсе айта албайт. Акыры бул татаал ишти чечмеке Самансур ханга келишет. Самансур хан экөөнүн тең зарлаган үнүн угуп отурат да, эмне үчүн бала чоңойгондо өзүнүн чыныгы энесинин сүтүн актай турганы жөнүндө ойлобойсуңар? Экөөңөр баланын эки колунан кармап тургула деп желдетин чакырат. Баланы экиге тең бөлө чап, экөө тепе тең бөлүп алсын дейт. Ошондо баланын оң колун кармап турган аял чырылдап ыйлап, баланын колун кое берип, чаппа, бөлбө, тигил аял алсын дейт. Экөөнү байкап турган Самансур хан баланын өз энеси өлтүрбө деген аял деп, баланын оң колун кармап турган эжесине, өз энесине алып берген экен. Кудайдын аты менен баштаймын. Эже сиңдилер бири-бирине мамиле жасоодо курдаштарындай, абысындарындай, классташтарындай, коңшуларындай, аяштарындай, бирге иштегендериндей, душмандарындай адамдарга жасагандай мамиле жасашса, анда алардын ортосунда эрегишүү, атаандашуу, көрө албоочулук, тирешүү, душмандашуу сыяктуу тескери сапаттар койгонуп чыгат да, анын зыян кесепети кайра эле өздөрүнүн башына тийип, алар өмүр бою арман менен кайгынын, жек көрүүнүн, азап менен муңдун туткунунда калышып, кыйынчылыкты баштарына үйүп жыйып алышат. Мунун кесепетинен жашоо турмуштагы ар кандай оор жана жеңил сыноолордо белдери майышып, ден соолуктары бузулуп, көздөрүнөн жаш төгүлүп, көкүрөктөрү арманга толуп жүрүп, бул дүйнөдөн узап кетишет. Эже сиңдилер бири-бирин колдоп коргоп, бири-бирине арка бел болуп, биринин арманын бири жеңилдетип жана күч кубат берип, көңүлдөрүн көтөрүп, колдорунан келишинче материалдык жана моралдык жактан колдоп, жардам берип турушса, анда алар Кудайдын ыраазычылыгына татыктуу болушуп, өз милдеттерин аткаргандыктары үчүн турмуштун оор жана жеңил сыноолорун оңойлтон жеңишип, үй бүлөсүнүн, тийген эринин, алыс жакын бир туугандарынын, эли журтунун алдында үлгүлүү эже сиңдилер катары ардакталып, сыйланышып, бактылуу таалайлуу турмушта жашап өтүшөт. Туураны күтө билгиле, жакынды сүйө билгиле. Жүрөгүңөрдө мээрим болсун, бактыңар үчүн мээнет болсун.